Акылдуу шаар санариптик өкмөт. Бул премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү сунуштаган жаңы доорго 40 кадам программасынын орчундуулары. Учурдагы өкмөт 8 ай ичинде бир катар чырлуу иштер жана талаштуу билдирүүлөр менен да элдин эсинде калды. Алсак, Лиглас компаниясы менен түзүлгөн келишим Бакиевтердин үй бүлөсүнө таандык деп улутташтырылган VIP шаарчанын сатылышы, акылдуу шаар долбоору боюнча келишимдин түзүлбөй жатып кайра жокко чыгышы айтор санай берсек тизме узак экен. НТС каналдын түз эфиринде Артар программасы, анын алып баруучусу Мемирбек Атикеев, саламатсыздарбы? Эмесе биз бүгүн учурунда жаштардан куралды деп дымагы катуу чыккан өкмөттүн 8 айдагы ишине бүгүнкү эксперттер, адистер менен бирге сары эсеп салабыз. Эмесе биздин каналдан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгүнкү программанын коноктору менен тааныштыра баштасам, ошол учурдагы өкмөткө доошун берип, же болбосо кыргызча айтканда батасын берип узаткан агаларыбыз да бар. Мына Алмазбек Эргешев мырза, Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү. Ошондой эле дагы бир кийинки коногубуз, бул экономист, ошол финансист, адист Кубан Чуроев мырза дагы бизде конокто. Андан тышкары саясаттануучу Сейтек Качканбай. Эмесе алгачкы суроону сизге бергим келип турат. Алмаз мырза, шайлаганда баягы көпчүлүктүн өкүлү катары сиздер шайлап узаткансыздар да өкмөттү. Анан азыркы ишине кандай баа берип атасыздар? Кандай иштеп жатат? Эми иштеп атканы негизи 2017-жылга баа бере турган болсок, эми бул өкмөт август айында шайланды. Августта келди. 2017-жылга баа бере турган болсок, бизге азыр өкмөт 2017 жылдын отчету менен келе жатат да. Эгер ага баа бере турган болсок, 9 ай Сооронбай Шарипович деген, калган 3 айында болот да. 4 ай болот, 4 ай экен, өзү 8 ай экен. 4 ай Сапар Жумакадырович премьер болуп иштеди. Конечно, ар бир иштеген адамдын кемчилиги болот дегенде, булардын кемчиликтери, туура эмес иш кылгандары бар. Бирок экономиканы карасак, биз каалагандай эмес, бирок өз иш бар да. Мисалы, бүгүнкү күндө ошол эле шайлоо катары 2017 жыл чоң шайлоо саясат болуп, чоң шайлоо кампаниясы өттү. Ошого жараштуу көптөгөн социалдык объектилер салынды, жана социалдык жолдор салынды, башка иштер кылынды. Бирок мен айтып кетет элем, кемчиликтери иш баштап атканда ошону аябай реклама кылып, мактанып жибере атабыз да. Бул бай өзүң айткандай, менимче жаш өкмөт деп ошол бир аз жаштык кылып аткандай болду да. Себеби дегенде ошол эле Лиглас, андан кийинки ошол Таза Коом, 40 кадам деп жакшы программалар алып келип атат. Ошол эле Huawei менен болгон доогор аягына чыкпай калып атабыз да. Ошону бышырып, абадан жеткизип алып туруп, ошону элге жарыяласак жакшы болмок деп ойлойм да. А так иштеген ишине мен биздин комитеттерге келишти, СДПК фракциясы жана башка фракцияларга келишип атат. Канааттандырарлык деп эле баа коюшуп атат. Кубан мырза, сиз кандай баа берет элеңиз? Экономист катары мына жогоруда Алмаз мырза дагы жакшы ойлорду айтып кетти. Ошо экономикалык жактан көрсөткүчтөрү өткөн жылга жакшы болгону боюнчачы. Сиз кандай баа бересиз бүгүнкү жаш деп аткан өкмөткө? Эми албетте баягы 6 айлык мөөнөт бул мындайча айтканда экономиканын терминдери менен айтканда кварталдык эле болуп калат да. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө Сапар Исаковдун ишмердүүлүгүнө мындай толук жыйынтык чыгарууга али эрте деп айтсак болот. Бирок албетте канча деген сиз жанагы айтып кеткен кемчиликтер менен кошо бул Сапар Исаковдун өкмөтүнүн ишинде дагы кандайдыр бир рационалдуу багыттар бар да. Мындайча айтканда, бул багыттар жанагы эле Таза Коом программасы, анан мен негизги багы жакшы жагын айтып кетейин да. Мисалы, туризм тармагына мындайча айтканда Сапар Исаковдун өкмөтү көңүл бура баштады да. Мисалы, жанагы ачык асман саясатын мындан ары ошо улап кетүү боюнча анткен себеби биз түшүнүшүбүз керек да, кайсы секторлар, экономиканын секторлору ушул биздин жөнөкөй адамдардын жашоосуна түздөн түз жакшы таасир берет. Бүгүнкү күндө карап көрсөк, туризм тармагы мындай батыраак биздин экономикабызга чоң таасир бере турган тармактардан да.
мисалы өнүгүп аткан өлкөлөрдө Европа мамлекеттеринин көптөгөн ички дүң продукциясын ушу туризм багыты камтыйт да. Ошол эле мен ошол туризм тармагында мындай позитивдүү саясатын көрө алдым. Ал эми кемчиликтерин айта кетсек, бул өкмөттүн кандайдыр бир макроэкономикалык концепциялары болгон жок да. Эмне себептен дегенде, ар бир премьер-министр өлкөлөрдө же президент болобу, ошонун алдында баягы макроэкономикалык анализ жасап, ошол мисалы совет экономических консультантов деп айтат да, же кеңеш, экономикалык консультанттардын кеңеши болуш керек да. Бизде бүгүнкү күндө өкмөттүн алдында дагы, президенттин алдында дагы ушундай консультанттардын кеңеши жок. Демек, экономикалык саясатты, мисалы акча, кредит саясаты кандай болуш керек мамлекетте, биз кантип экономиканы акча менен камсыздашыбыз керек, кантип бизнести акча менен камсыздашыбыз керек. Мына ушул багыт боюнча бүгүнкү күндө Сапар Исаковдун өкмөтүнүн концепциясы жана саясаты жок эсе көрүнөт да. Рахмат. Сейтек мырза, сиз сыртта көп жыл иштеп окуп келдиңиз, анан айтсаңыз, мына чет өлкөдө мындай 100 күндүк дагы аткарылган иштер боюнча мындай элге маалымат берүү жасаган иштер боюнча деген дагы бир салып бар да. Анан ошол жагынан алганда азыр 8 ай деле аз эмес дешет айрым адистер. Эмнеге жетишти, кандай кемчилиги жана артыкчылыгы боло алды? Эки нерсеге токтолуп кетейин. Биринчиси бул биздин системдик маселе да. Сапар Исак мырза, прайм-министр, бул легитимдүү шайлоолорду жеңип, өзү лидер катары суурулуп чыгып, элди ээрчитип, командасы менен келип, жогорку кеңешке кирип туруп шайланган кишиби же дайындалган кишиби? Бул башка маселе да. Ошого жараша бунун легитимдүүлүк, бунун лидерлик сапатын аныктай турган бул биринчи критерий. Бул жактан алганда Сапар прайм-министр дайындалган киши. Бул кандай десем, бул райондун акими сыяктуу эле, обул өкмөт сыяктуу эле мындай дайындалган киши. Ошон үчүн мындай көп нерселерди легитимдүү орган деп айта албайбыз да. Көп нерсени жакшы кыла алган жок. Бирок экинчи жагы, бирок биз реалист болушубуз керек, прагматик катары алып карай турган болсок, бул мына биздин муундун кишиси. Ошон үчүн ал жерде биз жаманбы, жакшыбы, тегерегине бир топ прогрессивдүү деген мындай алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдөн келген адамдарды өзүнө кеңешчи кылып, жаштардан команда түзгөнгө аракет кылды да. Болгондо дагы ал жерде мисалы 40 кадамы абдан чийки жана ал жерде мындай каалоолордун эле топтому катары бир кагаз. Бирок чынына келгенде, эгер аны тереңдеп карап көрө турган болсок, ал недоработанный болгону менен жакшы идеялар жатат ал жердечи. Ошолордун эң башкы миссиясы бул жок эле дегенде азыр коррупцияга көбөй турган мисалы дижитализация. Бул деген электрондук өкмөттү түзүү, мисалы мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик сектор менен кызматын алып аткан менчик сектордун ортосунда контактты азайтуу деген сыяктуу мисалы көп нерселерди, жакшы идеяларды ортого таштады. Ошон үчүн бирок буну ишке ашырыш үчүн арийне бул 8 айлык мөөнөт, бул али бир нерсе деп айтыш бул өтө эрте да. Анан арийне баягы биз айтып кеткендей фрагменттер болду. Лиглас же болбосо Huawei сыяктуу нерселер бир топ бул прайм-министрдин имиджине мындай көлөкө түшүрдү деп айтсак болот. Себеби дегенде ал жерде анын кеңешчилери негизинен бул чоң компаниялар менен кол коюу бул оюн эмес да. Мисалы бүгүн кол коюп, эртеси жакпай калса мындай ыргытып таштай бере турган. Мындай нерсе катар кайталанып атканы бул демек мындай орчундуу эмес, али жаш экенин көрсөтүп атат да. Бир жоп мындай оор басырыктуу кылып ар жактан текшерип карай турган сапаттарына эми өзүнө сабак болуп атат деп ойлойм. Ошон үчүн балким дагы жарым жыл шанс бериш керек, жок дегенде иштеткен. 40 кадамдын канчасын аттадык деп ойлойсуз? 40 кадамдын ошо 40-ынын бир эле кадамы үчүн мен колдоп келдим, чын айтайын. Бул деген нерсе ошол мен азыр айтып кеткен дижитализация. Бул коррупцияны бөгөйтө турган, азайта турган нерсе. Бул мамлекеттик сектор менен менчик сектордун түздөн түз контактын азайта турган механизм.
коррупция ушул жерден болуп атат. Мисалы бүт электрондоштуруп, компьютерден эле кылып, барбай эле үйдөн туруп эле жасай турган нерселерди мындай кылгам деп аракет кылып атканы, мисалы жалгыз болсо да ушул миссиясын аткарып кетсе, мен абдан кол чаап азамат. Бирок ошол программа буга чейин эле кирип аткандай болду эле да, буга чейинки өкмөттөр тарабынан да. Мүмкүн кирип аткан болушу мүмкүн, бирок кагаз жүзүндө болуп атты деп ойлойм. Оюмча Сапар прайм министрдин учурунда бул көбүрөөк айтылып, көбүрөөк идея айтылып, жок эле дегенде элге ушул нерсе, монобу деген нерсе деп жок дегенде мындай озвучка болду, жок дегендечи. Канчалык деңгээлде ишке ашат мындан ары, бул ал кишинин оюмча мындан аркы эркине жана анын мындай бир топ катуураак иштешине көз каранды деп ойлойм. Алмаз мырза, ошол өкмөткө келгенде, алгач ошол өкмөткө дагы бир сын пикирлер катары ошол кадр саясаты айтылып келет. Мисалы, өкмөт келгенде алгач жаштардан куралды дедиле, бирок аягында ошо жаштардын кимиси калды деген дагы суроолор жаралып баштап атат. Анан кийин орун басарлардын тез алмашуусу, арасында айрым мүчөлөрдүн азыр жоопко тартыла башташы деген сыяктуу маселелер чыгып атпайбы? Ушул нерселерди кантип каралды? Эми өкмөттүн мүчөлөрүнүн бүгүнкү күндө эч ким жоопко тартыла элек. ТЭЦ боюнча камалып сурак берип баштагандар болуп атат, бирок өкмөттүн мүчөлөрү бүгүн жоопко тартылып же камалып элек. Ал эми бүгүн кадр маселесине токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө вице-премьер-министр, министрлердин көбү эле жаштар. Мурдага караганда негизги ушул премьер-министрде жаштардын кабинет өкмөт составында көп болуп атат да. Аракет кылып иштешип атат. Баягы жаштык дегенде эле бул тажрыйба керек экен да. Ошол окуган, чет өлкөдөн окуп келген, дүйнөгө атагы чыккан университеттерден билим алган жаштардын бүгүн ошол окугандарын баягы методун тыка бүгүн ушул жерден аракетин көрсөтүшүп атат да. Менимче бүгүн азыр мен келе жатканда көрүп келдим. Ошол Сейтек мырза айтып кеткен диджитал деп атпайбы? Ошону бүгүн баштап таза коом деп ошол эле презентация кылып бүгүн көрсөтүп атат да. Бул биздин жаш премьер-министрибизге бир чоң проекти башталып, ошол диджитализация ошол биринчи кадам болчу. Ошол ишке ашып кетсе, эл үчүн көрүнгөн бир жакшы иш болуп көрүнөт эле да. Ошол эле Huawei бир аз аркага тартып кетти да биздечи. Ошон үчүн менин оюмча азыр ушул бүгүн презентация кылган программа иштеп баштап, ошол эле Ош, Бишкек жана чоң шаарлардан иштеп баштап көрсөтсө, менимче аябай жакшы болот. Андан сырткары ошол 50 миллион доллар сүйлөшүп, ар бир айылга, ар бир мектепке интернет апарам деп атат. Биздин айылда жашаган жаштарыбызга, ошол өсүп келаткан кийинки муундарга интернет бармайынча бүгүнкү күндөн талабы ушундай билим алышы кыйын да. Ошон үчүн кылып аткан жакшы тараптары көп эле. Ал эми кадрлардын эми баягы Сталин айтканда кадр решает все деп. Ошол кадрлардын эми баягы жаштык кылып аткандар болуп атат. Бир аз иштегенде жаңылгандар болуп атат. Жаңылбаса аяк мүдүрүлбөс туяк болот деп коет. Аракеттери негизи болуп атат. Ошон үчүн мен жаштар, жаңы келген жаштар туура эмес иштешип атат же жакшы эмес иштешип атат айткандан алысмын. Ошо кадрлар, жаш кадрлар үмүт тактадыбы сиздин пикирде? Мен оюмча мындай да, биздин Кыргызстандын тарыхында чындыгында салыштырмалуу эң жаш өкмөт, эң жакшы тарыхта биринчи болуп атат. Эми мындай өкмөт албетте жана Сейтек мырза айтып кеткендей, мындай системалык түрдө парламент алкылуу келиши күмөн жаратат бүгүнкүдө. Ошондуктан бул бир жагынан караганда бир уникалдуу нерсе болуп атат да. Ал эми баягы биз кыргыздарда айтабыз го өзгөчө ат менен алектенгендер, баягы эгерде тай кезинде аны кыйнап минген болсо, ошо бышты чыкканда ал мындай мыкты болот депчи. Мен дагы ойлойм да, ушу Сапар Исаковдун өкмөтүн баягы тай кезинде ушундай чапкылап, ургулап, бирок иштетиш керек. Анткени себеби бул өкмөттүн потенциалы бар да. Ушул коомго бир прогрессивдүү идеяларды алып келгенге, албетте чапкылап иштеткенде, албетте бул өкмөт мындай өзүнүн иш аракеттерин адилеттүү, ачык айкын, коррупциядан алыс ушундай иштерди жасаганда да,
Эми бүгүнкү күндө баягы шайлоого чейинки доор, анан шайлоодон кийинки доор, башка доор сүрүлүп келатат да. Албетте президент бүгүн өзүнүн кандайдыр бир өзүнө тийиштүү укуктарды алды. Анын көзөмөлдүү укугу, өкмөт дагы мындай кандайдыр бир деңгээлде өзү ошо саясат жүргүзүш керек да. Эми депутаттар болсо, ал өкмөттү көзөмөлдөгөнгө бардык механизмдери бар. Чапкылаганга, тиги жагынан камаганга да эмеси бар. Ушундай кандайдыр бир балансты түзүп, ушул өкмөттүн ушул 1 жыл жок дегенде 1 жылда ошол болгон потенциалын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек деген мен жеке оюм бар да. Ал эми жанагы экономикалык саясат жакта чындыгында бүгүнкү күндө дүйнө бат өзгөрүп атат. Биз бүгүн кече күнкү кабыл алган чечимдерди кыска убакытта карап, бул туурабы, туура эмеспи, өзгөртүп туруу бул жаңы менеджменттин түрү да, жанагы адаптив менеджмент деп коет англисче. Бул бат-баттан чечимдерди улам өзгөртүп, ошол максаттарды туура коюу да. Биз кандай максаттарды коюшубуз керек? Жана 40 кадам деген дагы бул көбүрөөк эме болуп кетип атат да, чаржайт болупчу. Мисалы, дүйнөдө жанагы ООН улуттар уюмдары, Бириккен Улуттар уюмдары бир 17 негизги глобалдык эмелерди койгон да, багыттарды. Бул жөнөкөй багыттар. Кедейчиликти жоюу, ачкачылык жок болсун, элдин сууга болгон муктаждыгын чечүү, мына ушундай жөнөкөй максаттар коюлат. Жана эмне үчүн ал максаттар коюлганы бардыгына түшүнүктүү, туурабы? Жана кантип ушул максаттарга жетүү керек, мына ушул негизги стратегиялык программа, багыт болуш керек да. Менин оюмча, бул 40 кадамды да кайрадан баягы иштеп чыгып, жаңыча жаңылоого дагы мүмкүндүк бар деп эсептейм да. Биз бир катар жакшы бир баягы прогрессивдүү болгонун, жаштардын баягы бир жаңылыкты киргизип атканы жөнүндө сөз кылып атабыз. Бирок коомчулукта, өзгөчө интернетте мына күнүмдүк күтүлбөй келген кырдаалдарда ошол сыналып калып атканын, ошол жерден аябай бир сын пикирге көпчүлүктүн талабында калып аткан пикирлерди билебиз. Анын эң орчундуусу эле бул ТЭЦ-теги кырсык болду. Ошол учурда 5 күн бою бир чечим кабыл албай туруп калганы боюнча аябай сыңдалып келет да. Сиз кандай баалайсыз? Бул негизинен бул ТЭЦ-ти кече 6 айдын ичинде эле куруп койгон жок да, оңдогон жок да. Бул ага чейин бүткөн иш. Ошон үчүн бул жерден түздөн түз азыркы прайм министрдин күнөөсү бар деп айта албайм менчи. Ошону чечүүчү ошо. Бирок биз өкмөт болуп аткандан кийин биз бүгүн же Сапар Исаков же болбосо ага чейинки премьер министрлер менен иш кылган жокпуз. Биз өкмөт менен иш кылып атабыз. Ошон үчүн өкмөттө бүгүн кайсы өкмөт бир каталык кылса, кийинки өкмөт да ошого жоопкерчиликти алыш керек да. Себеби ал өкмөт катары болуп атат. Ал жерде алмаз же ташмат же эшмат жөнүндө сөз болбош керек да. Бул жерде өкмөттүн катачылыгы, демек мурда кетирген каталарды кийинки өкмөт дагы ошону көтөрүп кеткенге даяр болуш керек. Ошон үчүн бул жактан алганда баягында мындай coherent деп коет инглисче айтканда. Бул мисалы мен оң бутум менен туура эмес иш кылган болсом, ага сол бутум деле жооп бериш керек. Себеби ал менин бутум, экөө теңчи. Ошол сыяктуу болуш керек да. Биз айта албайбыз. Оң буту күнөөлүү, себеби сол буту кылган жок деп айта албайбыз да. Ошон үчүн бул буга чейинки кылган өкмөттүн катачылыгы өзгөчө. Ошол 6 жыл бийликте буга чейин президент ким эле? Оюмча ошол доорго барып такалыш керек деп ойлойм. Рахмат. Мына бизге урматтуу телекөрүүчүлөр 4-үнчү коногубуз дагы келип кошулду. Мирзулжан Намазалиев, жарандык активист. Буга чейин ошол өкмөткө кол топтоп, ошол коопсуз шаар долбоорун ишке ашырсын деп дагы демилгелүү топ түзүп, анан өкмөткө бир сунушун берип келген мырза десек болот. Сиз ошо жаштардан куралды деген өкмөткө кандай баа бересиз? Кандай иштеп атат учурда? Менин баам мындай ар кандай болуп калып атат да. Биринчиден
бул өкмөттүн бир аз ачыгыраак болгонго аракет кылгандыгы, кандайдыр бир жаңыча идеяларды коомчулукка жеткиргенге аракет кылгандыгы ал кубантат. Анан бир нече анын кеңешчилери дагы мени кубантат. Бирок ошол эле учурда бул өкмөттү жаш өкмөт деп айтуудан мен алысмын. Ал жакта жашы Сапар Исаков, Артем Новиков, калгандары жаш эмес. Эгерде булар жаш кылып атат, катачылык кылып атат дей турган болсок, анда Исраилов алардын жашы эмес экен. Ал катачылык кетирбей атабы, кетирип атабы, мисалы. Же болбосо башка министр, транспорт министрлиги. Ал эмне үчүн дале ачык асманды жарыялай албай атат? Эмне үчүн дагы деле саботаж кылып атат? Ошол эле Сапар Исаков айткан, ачык асманды киргизебиз деп. Демек, бул жакта бул жаш ката кетип атат, ката кетирип коюп атат, же болбосо ишти аткара албай калып атат дегенден эмес. Менин оюмча, бул өкмөт ошол негизи эле өкмөттүн тутуму, ал өкмөттүн премьер-министринин, анын алдында иштеген министрлердин кайсы бир деңгээлде иштерин майын чыгарып иштей албай жаткандыгы. Анан мени акыркы бир нече күндөн бери бир нерсе абдан катуу өкүндүрүп атат да. Мына айтып атат, бүгүн акылдуу шаарды баштадык, мына презентациясы деп. Бирок шаарыбызга 3 камера койду. 3 камера койду. 3 камераны анда биз былтыр ушул маалда апрелде жанагы 2 окуучу баланы коюп кеткенде, ошондо эле 2 күндүн ичинде коюп койсо болмок мындай камераны анда. 3 камера. Анан ошол маалда биз жанагы демилге топтоп, өзүбүз аларга комплекстик чараларды, кандай иш аракеттерди аткарса болот деп өзүбүз жазып бергенбиз. Аны ошол Раматылык Темир Жумакадыров аркылуу андан соң президент дагы кол койгон. Бирок мына жанагы планшеттер бүгүн айтып атат, бизде 5 планшет болуп атат депчи. Бул 5 планшет деген эмне? Биз муну 1 жыл мурда аларга сунушту бергенбиз. Планшетти киргизгиле. Бардык патрулдук милиционерде планшет болуш керек деп. Анан алар макул болушкан. Эң акыркы мөөнөт бул 28 февраль болчу. 28 февральда ар бир патрулдук милиционерде бирден планшет болуш керек болчу. Анан мына бүгүн чыгып алып таза коомдун презентациясы деп, мына бизде 5 планшет болуп атат. Бизде 3 эле камера болду, бирок мына карагылачы кандай сонун деп. Эми биз билебиз муну, бул идеяларды биз былтыр өзүбүз бергенбиз. Бул таза коомбу же таза коом эмеспи, айырмасы жок. Бул баары бир аткарыла турган иш болчу да. Кантип атайсың, кандай конфеттин ичине саласың. Бирок тилекке каршы ошол азыркы өкмөттүн кандайдыр бир кичинекей бир иш-чарадан мындай басып койдум, нары басып койдум. Мен барып магазинден конфет сатып алдым дегенине чейин пиар кылып, мына биз иштеп атабыз дегени мени өкүндүрүп атат да. Бул иш эмес да, тилекке каршы. Сейтек мырза. Кошумчалап кетейин, ушул негизи буну буга окшогон нерсени баягында да айттым эле. Негизи азыркы сыяктуу көпчүлүк учурда анын кеңешчилери бүгүн көбүнчө Facebook'та отуруп алып, баягындай Советтер Союзуна окшоп, ишенбилик деген сыяктуу нерселерди көрсөтүп, мындай манипуляция кылып, мындай күлкүлүү нерселерге көп буруп атышат да. Анан карасаң, аны эле ошол эле адамдар лайк кылып аткандар деле бар, белгилүү эле кишилер. Бул анан экинчиси чоң маселе бул прайм министрдин баягы мен айтып кеткен жогорудагы бул лидершип жана менеджмент деген эки түшүнүк бар. Лидер болуу башка, менеджер болуу эки башка нерсе. Ушул маселеге келип такалып атат. Кайсынысына кирет десек болот. Биз азыр Сапар Исаковду айталы, ал лидер эмес. Лидер деген бул шайлоону утуп келген киши, элди ээрчитип, өзүнүн вижнин, көрөңгөсүн көрсөтүп, биз бияка барабыз деп туруп, жолду көрсөтүп, элдерди ишендирип, командасы менен келип, сен тигини кыласың дегенде, лаппай деп жакшы иш кылып берсе, кылып бергендери менеджер болот. А бул киши дайындалган киши болгон үчүн өзү менеджер. А менеджер болгондо дагы ал жерге харизма керек экен, мындай чечкиндүүлүк керек экен да. Ошо менеджерлик вазыйфаны так аткарып атабы? Ошо жаштык кылып аткара албай атпайбы? Көп нерселерди мындай ошо пиарга окшогон майда нерселер менен алек болуп, анан кийин азыр эле ошол жогоруда сөз болуп кетти. Мен жакында эле бизнес ассоциациялардын жетекчилери менен жолугуп сүйлөдүм. Ачык асман эмне болуп атат десем, айтат, тиги мамлекеттик институттагылар баары эле прайм министрге күлүп аркасынан шыбап атат дейт. Тоготпой атат дейт. Керек болсо телефонун албайт дейт бүгүнчү. Айрым мындай сөздөргө укканыма караганда. Бул деген нерсе ал киши дайындалып келген үчүн азыр бүгүн аны командасы жок деп атасыз да. Бул деген нерсе мисалы Сапар Исаковдун программасы идеалдуу болуп, мына дижиталдаштыралы дегени сонунда мен колдойм. Бирок деген менен аны командасы түшүнбөй атпайбы? Командасына бул деген командасы деген ар бир агентчилик, ар бир министрлик эмнени кылабыз дегенди баары бирдей түшүнүш керек. Мисалы
өзү дижитализация кылалы деп атат, а жакында эле бир нонсенс учур болду. Караколдун мэри, Караколдун мисалы шаардын немеси обл губернатор милиция кармалып атат. Ал праваң жок экен деп, мисалы нонсенс. ГАИ аны кармап алып, праваң жок дейт. Макул алып келди. Алып келсе деле болбой, агай сен мына праваңды алып жүрбөпсүң деп штраф эле жазбастан машинесин алып атат. Бул деген нерсе мен тирүүмүн десе деле, жок сен справкаң жок экен, сен тирүү экениңе ишене албайм дегендей болуп атат. Чынында деген бул дижитализация болсо, бул компьютерде болуш керек да, кимдин правасы бар. Ал кагазды алып жүрөбү, жүрбөй, бул жөн гана формалдык болуш керек. СССР учурунда илгери НКВДнын учурунда мындай дижиталдык доор болгон эмес, ошон үчүн адашып калбайлы деп ар бир адамды сен тигини алып жүр, сен справканы алып жүр деген эреже ошондон келип чыккан. Бул нонсенс бүгүн ошону дагы кылып атат. Демек Сапар Исаковдун айткан бул дижиталдаштыруу деген программасын демек Ички иштер министрлиги кыпындай да түшүнгөн жок. Бул деген нерсе бул лидерликпи, бул менеджерликпи? Демек жеткире алган жок аларга. Бирдиктүү түшүнүк жок бүгүнчү. Бул ошон үчүн Сапар Исаков азыр чечкиндүү болду. PR-ды көп Facebook'tan мындай илбей, катуураак иштеп, катуу жерде айтканын айтып, анча-мынча барып көкүрөгүнө муштай өзү. Көзүңдү жулам деген жерде көзүңдү жулам деп эле айтып иш боюнча ишти кылыш керек. Ошол азыр. Болбосо жөн эле ла бүтөт. Ошол бүгүн азыр сөз болду мына кеңешчилер боюнча депчи. 10дон ашык кеңешчиси мына коомчулуктун адашпай калыш керек санданчы 12 дейт, 14 дейт. Айтор 10дон ашык кеңешчиси бар, анан көпчүлүгү батыштан, чыгыштагы эң алдыңкы университеттерди бүтүп келди деп. Анан өткөндө бир сүйлөшүп калсак бир аксакал айтат, Кыргызстан 60-80% элетте жашайт, эли 60%. Анан 80% ошол айыл чарба менен тирлик кылат. Бирок ошол айыл чарба жаатында билген, бир мыкты билген, ошол жерден бир майын чыгарып аткан адистер кеңешчи болуп жанына келбептир. Бул жерде бардыгы балкондо чоңойгон жигиттер, кыздар депчи. Анан ушул жагынан да аксап аткан жокпу? Мындай практиктер жанында болбой атыпчы. Эми мындай да. Бизде айыл чарбасында бүгүнкү күндө 5,5 миң киши иштейт да. Айыл чарба министрлигинде 5,5 миңдин бирок 4,5 миңи суу чарба жагында иштейт. Мен дайыма министрликке айтып келатам. Алар айтышат, мен айтам, айыл чарба министрлиги Советтер Союзунда кылып, заказ берип, мындай эккиле биз кийин мынчадан сатып алабыз деп, же урук берип, же дизельный май берип аткан жок да. Кредит берип атат тура. Жеңилдетилген кайра иштетүүчү ошо немен айыл чарба министрлиги берген жок да. Айыл чарба министрлигинин ошондой биз кече күнү по-моему Японияны айтып кетти, ошойт го, министр образования жок экен. Ошого окшой эле бизге ушундай айыл чарба министрлигинин кереги барбы? Биз мисалы айыл чарба министрлиги жана ошол аксакал айтып аткан, может ошол аксакал айыл чарба министрлигинде ошол иштеген болуш керек да. Туура биздин 60% өзү элетте жашайт, бирок ошол эле элетте бүгүнкү күндө айыл чарба министрлигинин эч кандай тиешеси жок. Болгону статист. Ал районго чыгат, райондо ошол айыл чарба министрлигинин немеси бар, иштеген киши бар. Ал айыл өкмөткө чыгат, канча ким эмне экти, кандай түшүм алган да. Ошону жыйнап келишип эле биз муну кылып атабыз. Бирок ушул багытта мындай саясатты жүргүзүүгө, ошол эле ошо 40 адамга бир ошол мисалы ушул багыттагы маселени баягы киргизүүдө кеңешчилер керек жок дейсиз? Кеңешчилер сөзсүз түрдө керек. Мисалы ошол эле Таласта Төө бурчак. Ошол региондогу стратегический продукт болуп атат. Ошондой болуп туруп, областтардан, райондордон тандап алып, ошол жерде эмне өзөт. Ошол боюнча чет өлкөгө сатабызбы, кайсыл жака сатабыз, ошолор боюнча договор түзүп, мамлекет именно, то есть өкмөт. Муну бир 10 жылдан бери айтып келатпайсызбы? Ошону кылмайынча эми кантип алар айыл чарба министрлигинин ат болот. Болуп туруп ошол боюнча кеңешчиси болсун. Бирок ал кеңешчи айтпайт да, сен азыр жердин бардыгы колго өтүп кеткен. Кантип айтасың сен барып муну эктип? Сен биринчи тигил сата турган жер менен барып договор түзүп келип, анан кийин мына мен клиент таап келдим, сенден мынчадан алат десең гана эгет деген. Ошол нерсе ишке ашып атабы бүгүн? Жок. Менимче бул деген азыркы күндө бар болуп атат, ошол эле может Таластын Төө бурчагындай, бирок аз. Может ушу бир Талас иштеп атат же Чүйдө иштеп атат. Түштүк тарапта мен уккан жокмун. Мисалы эле ошол жанагы ошто гиляс деп коет түштүктөчү. Ошону Кытайга, Дубайга, Россияга өздөрү тигишип, өздөрү сатышып атат. Бул жерде мамлекет өкмөттүн эч кандай тиешеси жок. Мен кошумчалап коеюн, толук кошулам. Айыл чарба министрлигинин
эмне иш кылып аткандыгынын, анын кажети жоктугун. Ошол эле мына азыр эфирде деле бардык айылда жашаган биздин туугандарыбыз бардыгы көрүп атат. Чындап эле бири дагы түздөн түз жардам же көмөк көрө элек да. Анан айыл чарба министрлигин жөндөн жөн кармап, жанагынча адамы менен жөн эле багуунун кереги жок. Анан эми бул жерден эскербейин деди элем, бирок мындай эстеп кеттим да. Сапар Исаков премьер боло элек учурунда таза коом боюнча сүйлөшүү болгон да. Анан ошондо мен сурагам. Мына сиздер айтып атасыздар, цифралык трансформация. Цифралык трансформация деп атсаңыздар, демек мына цифра да, электронное правительство бул алгач турат. Демек аны киргизсеңер, могу өкмөттүн түзүмү, ал жакта иштеген чиновниктердин саны толук кандуу өзгөрүшү керек. Кайбир министрликтердин кереги жок, кайбир штатта иштегендердин кереги жок, балким экеси кыскарабы, же андан азыраак кыскарабы деп сурасам, тилекке каршы анын жообу бизде ар бир министрликте бирден IT тармагын түшүнгөн, бирден орун басар пайда болот деген гана жооп алып калгам да. Анан ошондо эле көңүлүм калган эле. Азыр дагы тилекке каршы чындап эле мындай чоң олуттуу бир иштерди аткарбай, ошол эле министрликти, кереги жок министрликтерин алып, керектүү министрлер менен иштеп, ошолорду аткара албай элге мындай жон гана жанагындай кичинекей кадамдар менен эле мактанып атат, бирок эми көрүнүп турат да, ким чындап иш кылды, кыла алдыбы же кыла алган жокпу, же жон гана мактанып атабы. Бул суроо барыңыздарга өзгөчө Алмаз мырза сизге берилиш керек биринчи кезекте. Азыр мына акылдуу шаар долбоорунун биринчи этабы ошол өткөн жылдын ноябрь айынын аягына чейин жыйынтыкталат деп ошол жаңы доорго 40 кадам программасына жазылып тур. Анда ошол Бишкектин негизги көчөлөрүндө камералар орнотулушу керек экен. Анан жана башка дагы маселелерде, мисалы бүгүн 3 камера жөнүндө сөз кылып атабыз. Таза коомдун презентациясы болуп атат мына бүгүн деген дагы сөздөр болду жана программанын башынан беричи. Анан бул ушул апрелде өкмөт отчет берейин деп ошо парламенттин алдына келерди. Анан өкмөт жөнүндө ар кандай айын кептер коомчулукка тарап атканда мындай далбастап калуу эмеспи? Ошол өзүнүн баягы артын эми ошондой сөздөр жүрүп атат. Өзүңөр деле окуп атасыңар. Азыркы мезгилде будан ушу бир 2 премьер-министрден мурун баштап азыр ар бир кадамы премьер-министрдин же өкмөттүн билип калдык да. Мисалы мурда газетадан окуп, элдин баардыгы мынчалык билчү эмес. Азыр Facebook, интернет деген немелер аябай чоң саясат болуп калды да. Ошон үчүн бул премьер-министрге именно ошол эле санариптик жакка өтөбүз деп жана өздөрүн реклама кылып атат дегендей болгон менен ошол эле минус болуп атат. Булардын баардык бир аз туура эмес кылган же болбосо толук иштелбеген иштеринин баардыгын журналисттер эмес, ар бир айылда жашаган адамдар билип атат. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, булар айтып атат да. Ошол эле депутаттар, ошол эле журналисттер айтып атат, Мирзиёев, Өзбекстандын президенти, аябай жакшы иштеп атат, жакшы президент болду деп. Ал 13 жыл премьер-министр болуптур да. Биз жарым жыл сайын премьер-министр алмаштырбаш керек деп ойлойм да. Мына мен бул жерде чогуу турган жигиттер айтып кетишпедиби? Дагы шанс беришибиз керек. Минимум да жарым жыл, 1 жыл иштегенде өзүн көрсөтүш керек депчи. 6 ай өтө кыска убакыт да. Бирок кемчиликтерин парламент, журналисттер, ушул коомдук жарандын өкүлдөрү сөзсүз айтып, могул жерде тура эмес айтып турушубуз керек. Сиз айттыңыз, мына убакыт бериш керек, дагы узатыш керек деп. Бирок айланып келип эле, ала ошол өкмөттүн тагдырын чечүү ошо парламенттин колунда болуп калат да. Кимдир бирөө коалициядан чыгат жана башка өзгөчө бул 2010 жылдан бери бул абдан тез жүрүп атканын дагы жакшы билип атабыз. Отчетты кабыл алыш мүмкүнбү сиздин пикирде? Менин оюмча отчет өтөт. Отчет кабыл алынат. Мөөнөт дагы бир убакыт шанс берилеби? Шанс берилет, бирок канча берилет айта албайм. Баардыгы ошол жана сен айтып аткан, сен айтып кетпедиңби, бүгүн ушу шашылып неме кылып атат, презентация кылып атат депчи. Ошол өкмөттүн отчетун берилердин астындагы презентация деп ойлоп атам мен делечи. Бирок шанс беришибиз керек, бирок ал канчага созулат айта албайм. Сиз кандай баалайсыз? Ушул акыркы тез арада 1 жуманын ичинде көптөгөн өзгөртүүлөр жасалып атат, көп чечкиндүү кадамдар көрүп атат. Ошол эле ТЭЦ боюнча кызматтан алуулар жана башкалар учурунда кылынбаган кадамдарды бүгүн 1 жуманын ичинде бир 2 ай үйдө жасалбаган нерселер жасалып кетти да. Анан бул актануу аракет эмеспи? Эми албетте ар бир өкмөт өзүн мындай эл астында өзүнүн бетин сакташ үчүн ушундай баягы Сейтек мырза айтып кеткендей легитимдүүлүгүн
кармаш үчүн албетте аракеттерди көрөт да. Популисттик болсо дагы ушундай кадамдарга барат, бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми албетте бул бийликтин, өкмөттүн табияты ошондо болот да. Анан бир жагынан биз да кызыктайбыз да. Эгерде өкмөт ушу телевизордон же башка жерден өзүнүн программасын көрсөтүп атса, бул элге маалымат берүү да. Биз айтабыз, ой бул реклама кылып атат өзүн депчи. Ал эми маалымат бербей калса, бул айтабыз вообще эмеге тиги журналисттерге маалымат бербей ушундай эле жабык саясат жүргүзүп атат депчи. Бул жерде мен айтып кете турган нерсе чындыгында эле бул өкмөттүн составында өтө чоң кемчиликтер бар. Мисалы, анын эмесинде да, структурасында дагы, биз айтып кеттик, айыл чарба тармагында министрлик, менин оюмча, бул компетенттүү эмес министр отурат деп ойлойм да. Мисалы, демек түзүмү өзгөрүүгө бар. Ошо түзүмдө тазалоо болуш керек. Мисалы, ошол эле транспорт министрлигинде ошондой эгерде жанагындай саясатка каршы иштер боло турган болсо, транспорт министрлигинде да ошондой тазалоо, МВДда дагы ошондой саясатка туура келбеген министрлерди алыш керек да. Жаңы жаш, мындай биз ошого бүгүн солидардуу болуп атпайбыкпы? Жаштар, мындай жаш саясатчылар, жаш специалисттер келси министрликтерге ушул идеяларды, ошол реформаларды түшүнгөн депчи. Сиз айтып кеттиңиз, жакшы идеяларды. Азыркы жаңы конституция боюнча ошол бардык укуктар азыркы премьер-министрдин колунда. Пайдалана алабы сиздин пикирде? Эгерде ошол премьер-министр ошол программасын жана өкмөтүнүн составын бүгүнкү элдин пикирине ылайыктай алса, эгерде премьер-министр ушул элдин алдында өзүнүн легитимдүүлүгүн ошол потенциалы менен тактап элге көрсөтө алса, мына багытты, могул багыт биз ишке ашырабыз, биз ушундай прогрессивдүү кадамдарга барабыз десе, анда чындыгында бул өкмөттүн потенциалы болот да. Мындай алып кеткенге жанагы кезде ошол тай кезинде бир кыйнала турган маалы ушул да. Эгерде ушул шартты колдоно албаса, эгерде элдин пикирине таяна албай калса, анда албетте биздин парламентте отурган депутаттарыбыз дагы оомо күн карама да. Булар дагы мындай ооп барып туруп жыгытат же мындай колдоп калат. Эгерде ушул ситуациядан өтүп түз чыгып кетсе, анан кийин бышты кезде багы кыйын болуп кетсе, анан кийин кол чапкан депутаттар да көбөйүп кетет да. Бизде ушундай саясий эме. Мен ачык асман жөнүндө айтып кеттиңиздер. Мен ошол комитеттемин, курулуш, транспорт, жол деген комитеттемин. Ачык асман жөнүндө мен көбүрөөк билем. Ал жерде транспорт министрлигинин каршылыгы деп айта албайм. Себеби мен толук билем. Бул жерде каршылык көрсөтүп аткан, ошо азыр Кыргызстанда бүгүнкү күндө иштеп аткан авиакомпаниялар болуп атат. Себеби дегенде, анда улуттук авиакомпания же ошол улуттук граждандарды, ушул Кыргызстандын ишканаларынын банкрот болуп калат дешип, каршылык көрсөтүп атат. Бирок ансыз деле ошо банкроттук абалда турушпайбы? Эми мен билгеним айтып атам да. Себеби дегенде, алар кирсе, алар аябай чоң компаниялар, алар кирсе биз банкрот болобуз деп коркушуп атат. Ошондой коркунучту алар көптөн бери айтып келатышат. Ал эми транспорт министрлиги, анын алдындагы жарандык авиация агенттиги ушул эки тарап тилекке каршы көптөгөн тоскоолдуктарды жаратып келишкен. Ачык асман демилгесинин башынан баштап, ал түгүл могул акыркы токтомдун долбоору, өкмөттүн токтомунун долбоорун ушул министрлик тарабынан жазылган. Бирок алар ачык асман деген атты колдонуп, бирок тилекке каршы анын составы такыр эле ачык асман болбой калды да. Эми биз азыр туура эмес башка темага өтүп кетишибиз мүмкүн деп ойлоп атам. Мен кошумчалап койгум келип атат. Менин дагы чындап эле мындай жеке пикиримде, анан өзүмдүн жеке сезимимде мындай ичим күйүп калат эле да. Эгерде азыркы өкмөт кетип калсачы. Себеби дегенде башка атаандаш болобу же башка алардын альтернативасы алар дагы көңүлүмө жакпайт. Биз уккан билгендерден анан алардын мынчалык бир аз калп эле далбастаса дагы, бирок мынчалык далбастаганын да көрбөй калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн албетте бул премьердин, анын өкмөтүнүн ишин жыйынтыкка чыгаргандыгын каалайт элек.
Бирок анан жана алар өздөрүнүн программасын айтып атканда эле биз рекламалап атат, мактанып атат деп коюп атабыз деген сөз болуп калды. Менин оюмча таза коом программасынын башталганына, ошол жөнүндө рекламанын башталганына 1 жылдан ашты да. 1 жылдан ашты. Жарым жылдан ашуун мурда бир аз билдик бул эмне жөнүндө экенинчи. Бирок дагы деле мындай эч бир кадамы ишке ашпай калып атат да. Анан бизде ар бир адам, саясатчы эмес адам бардыгы билет. Бизде премьер-министр 1 жылга жетпей эле иштейт. Ошонун ичинде аткарып калышың керек. Жетпей, аткарсаң аткардың, тарыхта калдың. Аткарбасаң аткарбадың, болду. Тарыхта да калбадың, балким саясий жолуңда куланбай калды. Ошон үчүн менин оюмча ушулардын бардыгын эске алып, жөн эле мактангандан, сөздөн, программаны сонун кылып экрандан көрсөткөндөн бир аз ишке өтүп, кайсы бир демилгелерди түздөн түз аткарып коюш керек. Менин мурда эле укканым боюнча алар илгери эле 1 жыл мурда эле күзүндө бир нече справкаларды жокко чыгарып, анын ичинде прописканы да жокко чыгарып, мындай элге жакшы көрүнөбүз деген булардын планы бар болчу. Аны ошол башынан баштап эле булар аткарбай калышкан. Башында аткарышкан жок, азыр дагы андан кийин жарым жыл өттү, тилекке каршы жыйынтык көрүнбөй калып атат да. Ошон үчүн эгерде парламент мүмкүнчүлүк берсе, коалиция таркабаса, анда бул өкмөт бир аз өздөрүнүн каталарынан өздөрү окуп, билип, иш аткарып кетиши керек да. Ката эң орчундуу ката деп эмнени айтат элеңиздер ошол? Биз жогоруда атап өттүк экен. Эң орчундуу катасы, эң орчундуу мындай бүгүн мындай ордунан жыла албай бир тыгылып турганын себеби эмнеде? Эми эң орчундуу ката деп бул кишиден азыр мынтип айтыш деле болбойт. Негизи эң идеалдуусу бир киши деген жокпуз ошо өкмөт жөнүндө сөз. Негизи эң идеалдуусу баягы сөз болуп кеткендей бизде системдүү кризис турат. Биринчиси бизде эбегейсиз өтө чоң өкмөт мамлекеттик сектор турат. Баягы сөз болду. Биздин Кыргыз Республикабызда бүгүн 39 министрлик бар. Айтышыңыз мүмкүн 16 эле деп. Ооба, статус боюнча 16. Калгандары бул фонддор, агентчиликтер, кызматтар, бардыгы эле ошондой эле имаратта турат, GX минип жүрүшөт, чоң эле мындай жардамчылары кофе ташып жүрөт. Эбегейси чоң аппарат турат. Арийне буну кыркыш керек, бирок мен айттым, айткан менен прайм-министрдин кеңешчилери айтты, тиякта чоң карышкарлар турат, бизге тоскоолдук болуп, ага мүмкүнчүлүк бербейт dedi. Бирок ошон үчүн бул жерде күрөш болуш керек. Азыр эрк гана керек бул кишиге. Эрк керек. Баягы жогоруда айтып кеткендей, моуну кыласың, кылбайсың, көзүңдү чукуйм деп эле баягындай эми мындай метафора менен айтып атам. Бул деген нерсе чечкиндүүлүгүн ошого чейин барып, азыр биз чакан мамлекетти кылып. Анан кийин андан бул эми идеалдуусу, буга колу жетпейт, азыр мен ишенбейм. Бул жөнүндө сөз кылбайын эми. Бирок кичинерээк болгондо азыр баягы жогоруда айтып кеттим, реалист болушубуз керек. Биз азыр бун Сапар прайм-министрдин ордуна башка бирөөнү алып келсек, эски коммунисттерден мүмкүн мындан да жаман өкмөттү көрүшүбүз мүмкүн. Мен ошондой эле болуп калат деп мисалы чочулайм да. Ошондон улам мүмкүнчүлүк бериш керек деген. Бул меники ошол болуп атат. Анан экинчиси бул жаманбы, жакшыбы, баягы биз жогоруда айтып кеткен дижиталдаштыруу, коррупцияны азайта турган мындай механизмдер, идеялар айтылып атат да. Эгер ошолордун баары болбосо да ошо бирөөнү эле жок дегенде, же прописка системасын жок кылып таштайлы, мындай коррупцияны азайтат. Же болбосо азыр толугу менен ошо дижиталдаштырып, мамлекеттик сектор менен менчик сектордун ортосунда контактты түз эмес, электрондуу жол менен экөөнүн ортосунан пара берүү алуу механизм азая турган эле ушул механизмди эле орнотуп алса, ушул эле миссия менен Сапар Исаков тарыхта калып, бул киши ушу дижитализацияны аягына биринчи жолу кадам кылган деп тарыхта калат. Эгер ишке ашыра албай калса, эч качан эл айтпайт. Тиги кеңешчиси, тиги Гарвардта окуп келген, мынау туура эмес иш кылып коюптур деп, алар жөнүндө сөз болбойт. Сапар Исаков колунан келбеген жап-жаш бала экен деп, мына жаш муундун баарына сөз калат. Жаштар келсе деген, мисалы өткөндө дагы интернеттен окуп калдым, ошо жаштар келсе деген сөз көп коомчулукта үмүт болду эле, ошого бир аз көлөкөчүп атат депчи. Буга кандай карайсыздар? Мисыл Жамырда. Ошондой эле болуп атат менин оюмча. Ал түгүл бир нече абдан жакшы жаштар бар. Ошол эле Гарвардпы, же Стэнфордпы, же башка окуу жайларда окуган. Анан эми алардын атын мисал үчүн, алар бир кайрылуу жасагысы келсе, өздөрүнүн атын мен бул окуу жайларды бүтүргөм деп атагандан уялып калышты да. Демек, бул бирок алардын Сапар Исаковдун кеңешчилеринин кандайдыр бир кемчиликтери жөнүндө эмес. Мен аларды билем, кай бирөөлөрүн абдан жакшы эле иштеп атышат.
Бирок бул жакта кеңешчи бул чече турган адам эмес да. Бул кеңешчилер, мисалы үчүн, ошол эле Грузияда азыркы кеңешчилерден жашыраак кеңешчилер, ушулардыкындай эле билим алган кеңешчилер, алар кеңешчи эмес, алар министрликке келген, министр болушкан. Мына алардын жанагы Татынакай министр айымыдагы жапжаш эле кыз болчу. Азыр дүйнө жүзүн окутуп жүрөт кантип милицияны реформа кылыш керек деп. Демек, эгерде бул кеңешчилерде деле кандайдыр бир көбүрөөк укук болсо, алар аткарыштары мүмкүн эле. Бирок алардын балким кеңеш кылып аткан, айтып жаткан, сунуш кылып аткан иштери иш жүзүндө аткарыла албай, саясий кайсы бир эрк жетпей, ал эми премьер-министрди кандайдыр бир башка министрлерди бурчка такап аткар деп айтканга балким эрки жетпей жаткандыгы, жана ошо Сейтек мырза айткандыгы менин оюмча негизги анын кемчилиги болуп атса керек. Кубан мырза. Биз жана мен бул да кошуп кетким келип атат да, кеңешчилер жөнүндөчү. Негизи бардык өнүккөн өлкөлөрдө кеңешчилер институту официалдуу түрдө бул мыйзамдар менен бекитилген да. Ар бир премьер-министрден президенттин алдында кеңешчилер институту бар. Жана бизде бүгүнкү күндө ошол Гарвардтын, Стэнфордтун студенттери кеңешчи, ошону бүтүргөндөр кеңешчи болуп атса, ошол Америкада болсо же ошол эле Европада ошол ири университеттердин профессорлору кеңешчи болот дагы, жана ошолор негизги мамлекеттик экономикалык саясатты, социалдык саясатты, негизги саясатты окумуштуулар аныктайт да. Ошолор окумуштуулар иштеп чыккан документ, программаларды премьер-министр, анын министрлери ишке ашырат. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда андай консультанттардын кеңешинин институту закондуу түрдө бекитилген эмес. Алардын полномочиялары жок. Алар эч качан мамлекеттик саясатты, анын программасын жүргүзгөнгө эч кандай эмес. Убакыттар, Алмаз мырза, эки сөз менен айтсаңыз, жогорку кеңеш катары айтып кетейин, депутат катары. Биз келген министрлердин премьерисин өзүнө айтабыз. Эмне закон керек болсо алып кел, биз өткүзүп берели деп атабыз. Биздин тилегибиз Кыргызстанды өйүптөп өнүктүрүшүбүз керек. Эмне закон керек болсо алып келели деп атабыз. Бүгүнкү күндө закондор деле келген жери жок. Аз болуп атат. Депутаттар өздөрү даярдап аткандай болуп атат. Өзүбүз даярдап атабыз. Анан кийин биз эми премьер-министр болуп иштегенден кийин же министр болуп иштегенден кийин ошолорго керектүү эмес болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Ошон үчүн эмне закон керек болсо алып келип өтүп берели деп атабыз да. Ушуну айтып кетейин дедим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасында ошол Сапар Исаковдун өкмөтүнүн артта калган 8 ай ичинде ошо 40 кадамдын канча кадамын аттай алды деген темага сары эсеп салдык ошол маселеге. Бүгүнкү программабызга Жогорку Кеңештин депутаты Алмаз Эргешов, экономист Кубан Чороев, жарандык активист Мирсулжан Намазалиев жана саясаттануучу Сейтек Качкынбай бизге конокко келди. Эмесе программабызды мен Мирбек Атикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча НТС каналынан эч жакка алыстабаңыздар. Азыр жаңылыктардын орусча берүүсү түз ободо эфирге чыгат.